Афган согушунун ардагерлеринин партиясында мен тизмени карап чыктым да. Бизнесмендер жок. Бар, бывший. Сиз жалгыз. Андан кийин саясатчылар жок. Мен бывший. Сиз жалгыз. Бывший. Экс. Анан кийин деген жанагы мурда кийин чоң мамлекеттик кызматтарда иштеп, жеп ичкендер жок. Мен мурда Алардын катарына кирбейсиз деп ойлойм. Себеби дегенде депутаттардын да түрлөрү болот. 2000-жылы болду. Жегендер болот, жебегендер болот, эл үчүн чындап кызмат кылгандар болот. Өзүңүз айткандай, элдик депутат эмес, элдиги калып кетип, жалаң эле депутаттар калган да. Анан ошол Афган согушунун ардагерлеринин партиясында биринчи болуп тизмеде дарыгер турат. Анан кийин мугалимдер дагы бар да, мен билем. Билим берүү тармагын сүйлөшөбүз. Бүгүн билим берүү тармагын мен иликтеген журналист катары мен ийне жибине чейин билем да. Жанагы чыгарылып аткан эптеме китептер. Биздин Кыргызстандагы окуучулар башка өлкөдө чыгарылган китептер менен окушарын билесизби? Андан кийин деген мугалимдердин айлыгы. Ошол мугалимдер ошол китептерди сатып акча кылат экен. Анан мыйзамсыз акча чогултуулар боюнча да мен бир иликтөөм бар эле. Эми ошол билим берүү тармагындагы реформаны кылабызбы? Сиздер буйрса, Кудайым кааласа өтүп калсаңыздар. Өнүккөн мамлекет болобуз десек, бул билим берүү тармагы бул сөз жок. Реформалашылыш керек. Негизги орунда туруш керек. Негизги орунда туруш керек. Ошол үчүн кайра мен берки программабызга кайтып келейин. Курулуш. Ошо курулушта турак жай берилип атканда, квартира берилип атканда, биз орто бааны азырынча мындай эми $380 деп баалап койдук да, эми баягы арматура көп нерселер чет мамлекеттен келгенден кийин ушинтип койдук да. Чарчы метрин айтып атасызбы? Бир чарчы метрин. Азыр 500дөн жогору да. Бүгүн андан жогору, алардан да эми биринчи взносу бар, биринчи төлөмдөрү бар. Анан ай сайын эң арзаны 40 000 сом болот атпайбы ай сайын. Ал үчүн жанагы 17-15 000 сом алган, айлык алгандар примерно бир Ала албайт. Алат бир 50 жыл төлөш керек экен да, чогултуш керек экен. 50 жыл бербейт да. 50-60 жыл. Жок, 50-60 жыл чогултуп анан кийин алат да. Ошо да. 50 жыл кредит бербейт деген, бүтпөйт дегеним. Эми ошол жерден биз $20-25 умтуп койгонбуз. Ошол 380ге. Эмне үчүн дегенде, ал мектеп салганга, анан бала бакча салганга. Ал бир топ акча болот. Аябай көп акча болот. Ошол үчүн биз бул компания менен сүйлөшүп атканда да айтканбыз, Элематик деген компаниядан ушундай жанагы алдыгында айтып кетпедим беле, жанагы темирден каркас жасай турган завод болот депчи. Негизги ошол мектепти салат ошолорчу. Мектеп салат. Ошондо көптөгөн мектеп салып атабыз. Орто эсеп менен бир мектеп бир 12 000, 13 000 квадрат болуш керек да, чарчы метр. Эми негизги реформа эмнеден башташыбыз керек? Кайра эле. Бул конкуренция. Бүгүнкү вуздагыбызды студенттерди карагылачы. Бир ресторанның клиенти менен, же болбосо бир жерде клиент менен студенттин айырмасы жок болуп калбадыбы? Студент эмес, бул клиент сыяктуу болуп калганда акча. Анан мугалимди карагыла. Бүгүн мугалим баягы баланча студенттерди отчисление кылайлык десе, ал биринчи эмнеди суроо берет? Акчасын, контрагын төлөп турбу? Төлөдү десе, анда темеле кой, мен сенин айлыгыңды эмнеден төлөйм, мунун баарын кетирип салсак дейт. Манакей. Анан кимди айдайт? Контрагын төлөй албаган, бирок жакшы окуганды отчисленияны бат кылабыз. Бат эле кылып коебуз. Эми эмне көп? Бул Акаевдин убагында реформа кылабыз деп университетти толтур салганбыз. Ачыгын айтканда, Союздун малындагы ошол убактагы бир көп нерселерди унутпай алып чыгышыбыз керек. Эмне үчүн ал убакта университеттер күчтүү эле. Бир университетке бир орунга кээ бир университеттер мен университетке тапшырып атканда 18 адам болчубуз. Бир местага 18. 18 адамнан бир адам өтчү. Бүгүн
3 адамнан 4 өтөт. Бүгүн кээ бирөөлөр университеттер айланайын баалын түшүргүлөчү деп баардыгын алып атпайбы? Контракт төлөсөң эле болду. Славянский университетте карап койгулачы. Биринчи курстан, экинчи курстан карасаң 1000 деген студенттер бар. Акыркы курста бир 100 адам. Эмне үчүн? Сен билесиң да анын окуй албасын. Эмне алып атасың биринчи курстан? Акча. Акча. Жалаң акчанын артынан аягында ошол үчүн конкуренция болуш керек. Анан биздин программабызда мындай. Эгерде сен бир жерге барып, бир оокат алсаң, дүкөндөн болобу, кийим болобу, базардан келип үйгө баргандан кийин, анан кийин ал сапаты жок болуп калабы, да бирдеме болуп калса, кайра алып барсаң өткөрөсүң да, акчамды дыбылап. Тамак жеп атсаң, тамагынын даамы жок болсо, же болбосо туура эмес жасаса, сен кайра алып келсең, алмаштырып берет. Эмне үчүн студентти чыгарып аткандан кийин дипломунда билими 0, сен диплом берип атасың? Эмне үчүн сен эч кандай жоопкерчилик жок сенде? Эмне үчүн баласына байкуштар 5 жыл, 4 жыл окутуп, эмне деген акча төлөп, сапатсыз студентти чыгарасыңар? Андан кийин ал официант болуп иштеп жүрөт. Кереги жок специальность чыгарабыз. Карагылачы. Эмне көп? Юрист көп, экономист көп, гинеколог көп, стоматолог көп. Терапевтчи. Ошондуктан реформа керек. Реформа керек болгондон кийин мындай. Бүгүн мыйзам чыгарып азайтабыз дебейбиз. Бирок эгерде закон чыгарабыз, университеттен бүткөн студенттер независимый комиссия площадька келет да, ар бирөөнүн дистанциясы 3 метрге столго отурат, эч кандай глушилка турат, телефондорун аласыңар да, анан экзамен өткөрүп берет. Сен диплом бердиң да. 5 жыл окуттум. Эгерде бир 10% экзаменден өтпөй калса, анда болот да, случайность. Эгерде 90% экзамен тапшыра албай калса, күнөө сенде акчасын кайрып бер. Акчасын кайрып бер. Эмне үчүн сен окуттуң? Эмне үчүн сен ата-эне сага акча төлөп атканда, контракт төлөп атканда, сен жөн эле акча алып дипломду сатып алып аткан жок. Диплом бербей эле кой. Окуйм деп. Окуп, билим бергин. Билим бергин. А сен эмне? Кечирип коюңуз. Экзаменде 1000 сомго. Сөзүңүздү түшүндүм. Туура айтып атасыз. Колдоймун. Эгерде деген ошол тиги эме профессионалдуулугу жок болсо, билими 0 болсо, сиз айткандай, акчасын кайтарып бериш керек. Туура айтып атасыз. Контракт төлөрүн төлөп алып, акчасын кайтара албай, эптеп-септеп диплому чаңдап жатат. Өзү болсо сиз айткандай официант болуп, же болсо мигрант болуп Россияда жүрөт. Бул туура. Эми бул студенттер жөнүндө. Ал жана контракт кадимкидей келишим түзүлүп, расмий контракт төлөп атат. А мектеп жөнүндө сөз болуп атат. Мектептеги мыйзамсыз акча чогултуулар боюнча. Баягы мен сизге бир аз кыска тарыхын айтып берейин. 91-жылы көз карандысыздыкты алгандан кийин 93-94 жылдары билим берүү тармагы таптакыр эле парталар эскирип кетип, имараттарыбыз, мектептерибиз деген таптакыр эле эскирип кетип, анан ошондо кыргыз бийлиги ата-энелерден жардам сураган да. Жардам берип койгулачы депчи. А бирок аларга айткан эмес да, убактынча жардам бергилечи деп айткан эмес да. Ошол нерсе салтка айланып кетип, тамырлап жайылып кетип, азыр деген мектепке акча чогулта албаган эме ата-эне, же болбосо принципиально мага окшоп чогулткусу келбеген ата-эне изгой болуп атат да, өзүнчө өгөйлөнүп атат да. Сен чогултпайм деп атасың, сен бербейм деп атасың, балаңа бербейм деп атасың. Ал акча эмнеге кетет? Бор, пол жууган тряпкага кетип атат, доскага кетип атат. Ушундай майда чүйдөгөн нерселерге кетип атат да. Ушул нерсени кантип жоебуз? Биринчи, аны жоюш үчүн шарт керек. Бүгүнкү кече күнү 800 окуучуга салынган мектепте бүгүн 3000 киши окуйт. 800 киши бара турган туалетке бүгүн 3000 адам туалетке барып атат. Кечеөнкү уборщицабыз, ошол жердеги пол жууп жүргөн уборщицабыз мурда эгерде 800, 1600 ботинка тебелеп кеткен жерди бүгүн 7000 ботинка тебелейт. Бул бир. Экинчиси, мектеп түшүнүксүз болуп атат да. Айыл жергесинде
бир жагынан айыл өкмөтүнө баш ийет, бир жагынан министерствого баш ийет, кимиси тряпка алып келет, кимиси окутат. Кызыктай болуп атат да. Бирок айылда акча чогултпайт экен. Жок, акчасы жок көбүрөөк да. чогултат экен. Акчалар жок да. Шаарда эмне үчүн болот? Баягы гимназия деп баягы күчтүү директорлор мектептерди укмуштулуп койгон. Анан кийин мындай болуп атпайбы? Сиз айткан эле конкуренция да. Конкуренциядан анан жерге бараткандар бала деген кандай? Ал жерден тиги мектеби күчтүү экен, анан күчтүү мугалимдер бар экен. Эмне үчүн күчтүү мугалимдер бар? Жанагы ата энелерден 300 сом, 500 сомдон чогултуп ошолорго берип коет. Ошол үчүн ал күчтүү мугалим ошол жерге барат. Анан баардыгы ошол жерге барат. Ал үчүн мугалимдин айлыгын көтөрүш керекпи? Ал үчүн бүт реформа кылыш керек. Бул системада реформа кылыш керек. Биринчиден мектептин мен айтып аткан биздин жанагы курулуш корпорациясы мектеп сала баштайт. Биринчиден мектепти көбөйтүш керек санын. Экинчиден мектептин ичинде реформалашыбыз керек. Биринчи мындайда эгерде параллельный жанагындай бир 4-5 класс болгон жерлерденчи биз азыркыдай баягы баарындай А класс, Б класс, В класс, Г класс, например, бир деле математика окуйт. Ооба. Проблема ошондо болуп атат. Допустим, А класста эң күчтүү окуган окуучулар болуш керек. Математиканы тим эле укмуш билген. Кээ бирөөлөр болот, мен артист болом, мага керек жок математика деген бол, ал Г классында болуш керек. Г классындагы А классына окуй албай калат. Ошондо сизге 5 бирдей мугалимдин ордуна бир күчтүү мугалим керек болуп калат математикадан. Андан кийинкиси андан кичине азыраак билим алат, анан тияктан жөн эле кошуу менен умножение билип калат. Болду. Биз деген жакшы тиги математиканы билген менен начар билгенди бир класска алып келип туруп аралаштырып салып атабыз. Болбойт. Бирөө окусу келет, бирөөсү окусу келбейт. Эми ал мугалим сабак окутабы? А класста эң күчтүүлөр болот. Эң күчтүүлөр ошол жерде болот. Кете берсин. Эгерде бир мектептен бир күчтүү окуучу чыкса, бир Кыргызстандан 5өө чыкса Кыргызстанды көтөрүп кетет. Биз мындай кылып атпайбызбы? Баардыгын теңегибиз келип атат. Ошондо эгерде начарларын жакшыга теңесек, жакшы. Биз жакшыларды начарга теңесек, анда бул жаман көрүнүш. Ошол үчүн менин оюмча, мына биз азыр деле болуп атпайбы? Кыргызстандан чогултуп келип 61 мектепке баарын өткөрүп атабыз. Математика ошол жерден күчтүү депчи. Анан ал жерден 50ден 60тан алтын медаль менен чыккандар көп болуп атат. Ошондуктан мектепте реформа керек, аябай керек. Бир күндө реформаны кылып салабыз деген бул туура эмес. Негизи багыт алышыбыз керек. Эң негизгиси кайка баратканыбызда. Биз 29 жылдан бери кайка баратканыбызды эч ким айтпай жатпайбы? Ууралап эле кетип баратабыз. Каяктан кеткенибизди билебиз, Союздан. Бирок кеттик эле улам бир президент келип жүр тияка дейт, бирөөсү бияка дейт. Эл түшүнбөй да калды кайка баратканын. Негизи биз бүгүн мындай круг менен эле жүрөбүз. Бир жерде айланып эле жүрөбүз. Тегеренип эле жүрөбүз да каяка койгондой кээ бир мындай, мындай да. Эң негизгиси бүгүн Кыргызстанды башкарган президент эмес, парламент. Парламент эгерде 1000 сомго сатып алса, алар түшүнүктүү болот да каяка бараткан. Эч жака барбайт алар. Ошол жерде эле отура берет. Туура айтасыз, жана мектептердеги акча чогултуу, ата энелерден акча чогултуу жанагы эле керектөөлөргө байланыштуу болуп атат да. Партаны оңдоп бергиле, анан күзгүмдү салып бергиле, анан тереземди оңдоп бергиле, доскамды жаңылап бергиле деп атпайбы? Ошол нерсени жанагы сиз айтып аткан курган мектептерде ошол нерсени дагы ойлоно кетиш керек экен да. Ичиндеги эмерексиз. Анын баары бүгүн эми жоюп салат дегенде болбойт да. Эми биз да кызыкпыз да. Карап турсак, ай деп балабызга чалабыз Россияга. Ай акча салып берчи. Той өлгөндөн карыз болуп бүттүк, уят деп. Уят мен өлгөндө алып келет деп, эле ташыйбыз акчаны. Мектепке ошо бир жерге барабыз да, тааныбаган кишиге 1000 сом алып барып беребиз. Бирок мектепке 500 сом аябыз. Ошондо негизи 2000-жылдары мыйзамдаштырып койгон да. Ошо мыйзам менен төлөчү. Анан кийин популист депутаттарыбыз келип баарын алып салды. Алып салгандан кийин анын баары калып калды. Бирок сиз кыйкырып урушсаңыз, сиз мыйзам чегинде туура айтасыз да. Бирок ал директор да бир айласын табыш керек да. Мектепке айыл өкмөтү жолубуз мэр акча бербейт. Министерство бөлүп бербейт. Ал бирдеме кылыш керек да.
бир айласын табыш керек. Ошондуктан реформа кылышыбыз керек, сөз жок. Мектептерге акча бөлүнүшү керек. Биз современный баягы мектептерди салышыбыз керек. Мугалимдердин айлыгын бюджеттен айлыкты көбөйтүп эле жок, көбүрөөк эмес. Бүгүн жок дегенде ошол мектептен бир рациональный колдонушубуз керек да. Кайра эле союзга барышыбыз керек. Баягы 8 классты бүткөндө экзамен берчи да. Түшүнүңөрбү? 8 бүткөнү. Биз ойлойбуз 8 бүткөндөн кийин экзамен берет. Жок. 9 классканга өткөнгө экзамен бересиң. Түшүнүңөрбү? 8-ди бүттүң, сен аттестатты аласың, 8 класс деген. Бирок 9-ду өткөнгө сен экзамен бересиң эми. Экзамен Туура айтып атасыз, бирок жанагы эмне үчүн деген ата-эне балага 500 сомун мектепке бергенге аябашы керек деген сөзүңүзгө жартылай кошулам. Сиз менен талашып кетейин. Себеби дегенде мен ата-эне бериш керек балага акчаны. Бирок деген партага эмес, доскага эмес, билимине бериш керек. Баарына бересиз. Эмне үчүн? Билесизби? Досканын, партанын акчасын таратып берип атпайбы азыр элге? Кызыксыңарбы? Ошону айтып атпаймынбы мен? Ал партага Ошол жакта реформа керек. 4-5 миллиард сом партанын акчасын элге, шайлоочуларга таратып берип атат. Анан кийин бүгүн ошолор кыйкыратта. Партаңардын акчасын алып алгансыңар, те шайлоодо эле алып алгансыңар. Боорунда эле алып алгансыңар, Эми өзүң акча төлөп, парта алып бер. Бүт баарын алып алгансыңар. Анан кийин ошол үчүн туура кылат. Мурунку парламент туура эле айтып атты. Туура эле. Акчага шайланбадык беле, төлөдүк беле сага акча. 5 жылга мамлекетте 1000 сомго арендага алып алганбыз. Болду. Арендага алгандан кийин каалагандай кылабыз. Болду. Туура айтасыз. Афган согушунун ардагерлеринин партиясынын катарында ошол мугалимдер бар да. Канча мугалим бар? Анан кандай мугалимдер? 6 мугалим бар. 4-сү студент, алтын медаль менен 61-чи мектепти бүткөн кызыбыз бар. Ал физико-математический эмесин мен бүткөн. Ал физика жагынан институтту бүттү Москвада. Азыр 3-чү курста дагы эле окуп атат. Бүтөрү менен ал мугалим болот. Бүткөнчү ушул кызга токтолууга кетели да. Аты жөнүн азыр айтпай туралы, эгерде айтам десеңиз айта бериңиз. Бирок деген ушул кыз жөнүндө менин укканым бар да, жанагы депутаттын айлыгы мен азыркы алып аткан айлыгымдан аз деген турбайбы? Ал кыз анан таарынатпагачы. Мейли. Анан кийин бизде 5-чи местада Зирапхан деген өзбек кызыбыз бар. Келин ал мугалим, жанагы кичинекей класстардын мугалими. Эми булардын баарын чынында айткан, бирок алгам, бирок мугалим, жөнөкөй мугалим, врачтарды алгандан кийинчи булардын естественно акчалары да жок. Анан кийин түз жүргөн адамдар. Анан шайлоодо чында кыйналып калат экенсиң. Бирөөдөн барып шок болуп келет. Бирөөгө барып ушундай бир партиядан келдик десе, канча берет экен дейт. Канча берет экенсиңер дейт да. Анан булар деген анан мындай ранимый келет экен да. Бирдеме деп айтып койсо элечи, тим эле нерв болуп эле, жүрөктөрү ооруп эле, теле кыйнап кеткен да. Анан түз жүргөн негизи жанагы кызыл диплом, бизде бир 5-6 кызыл дипломубуз бар. Алар анан жана алтын медаль алгандар, булар түз жүргөндөр экен. Мындайлар. Шудуму жок. Анан дагы кайсы мугалим бар? Башталгыч класстын мугалими, физика мугалими дагы? Башталгыч класстардын мугалими экинчиси экөө бар. Ошол дагы бирөөсү ошол мен тиги айтып атканым 35ке чейин ошол 35-чи болуп бизде Турдуева деген бир мугалимибиз бар. Кайсы сабактан берет экен? Ал англис сабагынан берет. Мугалим. Анан 26 болуп туруп Санжарова Евгения деген оштук бир орус тилинен сабак берген бир кызыбыз бар. Талапкериңиз бар? Талапкер. Анан кийин 5те деп айттым, 4тө. Анан кийин дагы университетте сабак берген тиги 31-чи бар. Ал кандидат наук өзү. Биологиядан сабак берет Жалал Абадта университетте. Анан
Ошондо 6 дарыгер, 6 мугалим бар, э? Бирок биринчисинде ал дарыгерде анан ошо тиги анатомиядан сабак берген, университетте сабак берген, мединститутта Жалал-Абадта. Акбөкөн Дүкенич, ушул жерден илим тармагын боюнча кандай дейсиз? Баягы айтып атпайсызбы? Башка жактан дары алып келип атат, биз өзүбүз деле дары ойлоп тапсак болбойбу? Илим тармагы Акаевдин заманынан баштап таптакыр каралбай кеткенин ал ачык эле айтып эле коелу, каралбай кеткен. Илимпоздор отурат кичинекей айлык менен бүтүндөй илимдер академиясын ээлеп алыпчы. Алтынай, бир академик, бир профессорду өстүрүш бул базарком эмес да. Базарда соода кылып отуруп, анан кийин сразу эле депутат болуп калат. Ал базардан чыксаңар, анан базардын профессору ары бери болот. Профессорду, жакшы илимий адамды өстүрүш бул убакыт керек. Убакыт керек. Анан кийин база керек. Ошондуктан биз айтып атабыз. Айыл чарбаны алайлык, мал чарбаны, дыйканчылыкты алайлык да, карагылачы биздин сельхоз академияны. Негизи сельхоз академия менен мед академияны биз биринчи очередь ана политехникти реформалашыбыз керек. Биринчиден сельхоз академияда бизде алардын уйканалары болуш керек. Уйду биринчи курстан барып богун тазаласа да Тажрыйба топтойт. ооба, ошол уйдун жанында жүрүш керек. Туура. Сапаттуу, анан кийин баягы тракторлор, комбайндар болуш керек, машинелер болуш керек. Ошол комбайнды биринчи курстан баштап, ошол механик болсо, ошол оңдогонду ошол жерден баштап үйрөнүп, аны чачып, оңдоп жүрүш керек. Талага чыгып, суга жер, кайракы жерлердин баарын өздөштүрүш керек. Жерлери бар, бирок мурункудай болбой калган да. Эми ошондо буларга мындай бир комплексный университет салышыбыз керек. Биринчиден, ошол университетте булардын өзүнүн базасы болуш керек. Ошол базада ферма болуш керек, койлор болуш керек, экспериментальный өздөрүнүн жерлери болуш керек, тракторлары, комбайндары эң жаңыл нерселер болуш керек. Иши кылса практика жүзүндө булар тажрыйба топтош керек. Ооба, бүгүн эми мындай болуп атпайбы? Бүгүн китеп менен окуп коюп атат, болду бүттү. Мынтип сүрөттөрүн көрсөтүп коет, болду. Эми элестетсеңиз, эгерде биз суу сүзүп, спортсмен эмесчи, суу менен сүзгөн, анан бир олимпиадага жөнөтөйлүк да, анан 2 жыл бассейнибиз жок, мындай эле кургак үйрөн деп, анан барып алып, тиги чемпионат мирага давай эми секир десек чөгүп кетет. Жеңип келишиң керек деп. Сразу чөгүп кетет. Суусуз кантип сүзгөндү үйрөнөсүң. Ошол үчүн булар өзүнүн базасы болуш керек. Өздөрүнүн акчасын өздөрү табыш керек да, актайт анын баары. Анын баары актайт. Бүгүнкү күндө биз деген мындай бүгүн акча салып эле эртеңки пайдасын көрөбүз деген эле. Ал туура эмес, ал үчүн көп убакыт керек. Сиз туптура айтып атасыз, сиздин сөзүңүзгө кошулам. Кайсы бир тармакты өнүктүрүп өстүрүшүбүз үчүн биз биринчи шарт түзүшүбүз керек. Мүмкүнчүлүк түзүшүбүз керек. Анан кийин ошол нерсе өнүгөт. Эми суроо жанагы ар бир тармак боюнча биринчи биздин президентибиз Акаев күнөөлүү болуп атпайбы? Бүт баарында Акаевдин башында эле ошол туура эмес жол менен кеткен, туура эмес багытта кеткен, алар мындай кылган, тигиндей кылган деп сиз дагы, башкалар дагы, элдин баары айтып атат аны. Эми ошол азыркы бийликте отургандардын арасында ошондой Акаевге окшогондор, Акаевдин жанында жүргөндөр азыр деле жүрөт да бийликте. Президенттер алмашат, тегерегиндеги чиновниктердин армиясы дагы деле бийликти колуна кармаган боюнча жүрөт. Элге бербей жүрөт. Азыркы коррупционерлер жөнүндө. Мен баягы бир кино көрүп отурдум. Жаныбарлар жөнүндө. Анан жолборсу деле, гиенасы деле дайыма бир жерге барат да, ошо көлчө бар экен, суу ичкенчи. Анан постоянно эле келип жүрөт да. Анан бир күнү ошо солуп калат экен. Солганда эле келбей калат экен да эргечи. Жок, туш-тушка тарап кетет экен да, тинтип кетишет экен. Миңдеген километрге чейин кетип калат. Башка жака суу издеп кетет. Кетип калат. Суу жок да. Биздин деле ушул баягы акча булактары болсо, коррупционерлер эч качан жоюлбайт. Эч качан жоюлбайт. Эмне үчүн биз жанагындай корпорацияларды түзөйлү деп атабыз? Ошол эле дары-дармек, ошол эле больницалар,
ошол баягы баардык тендерлердин баары утканда ал корпорацияга бүгүнкүлөр айтпайт бирдеме берип койбойсуңбу депчи. Жанагы 15 000 адам бир эле курулуш компаниясынын бар өпкөлөрүн үзүп коет. Мүйүздөрүн суулабай кайрып коет. Ошондуктан бир паста жоголот. Элдик контроль керек. Корпорация, бул корпорация мамлекеттин ичиндеги мамлекет болот. Ошондо көк чыгык менен мына коррупционерлерди алдын айдап, ага чейин жоюлбойт. Канча президент алмашты? Өзгөрүлдүбү? Өзгөрүлгөн жок. Трамп тап келип койсоңуз да өзгөрүлбөйт. Акаев асмандан түшүп калган жок. Парламенттер асмандан түшпөйт. Эл эмне үчүн ушундайга келип калдык? 91-жылы Союз урап атканда биз кечөгүнү эгемендүүлүктү тостук. Союздан тиги Ельцинге окшогондор кеткиле деп айдап жерген. Бизди баргыла. Керек жок, болду, биз өзүбүзчө болобуз, силер өзүңөрчө кеткиле деп ажырашып кеткенбиз. Ошондуктан ошол маалда баары унчукпай турган. Акаев келип, баары талкалап атканда унчукпай туруп, баарын берип койгонбуз. Ошондо бир Баткенге баратканда эстеп кетем да бир кичинекей бир баланы. Баткендин жолунда баратсак, чаң кечинде бир кичинекей бала турат, бир 7-8 жашта. Анан токтоп, отур деп пустик менен баратабыз, шайлоодо анда да. Отуруп, ай, кайка бардасың? Баткенге деп коет. Сен ата-энең кантип жиберди, сен кичинекей болсоң? Ай, дайыма жүрө берем дейт. Биз келбей калсак, автобус жүрбөсө сен ким менен барса десек, силерге окшогондор гаңгырап келип калат деп коет биздечи. Анан ошентип гаңгырап отуруп биз Союзду уратып алганбыз. Ошол үчүн элдин баары жанагы кичинекей бала айткандай гаңгырап отурганда баардыгын жеп, уурдап, талкалап салып, бүгүн тим эле башка жактан келгенси ойгонсуп дагы эле сатып атабыз. Дагы эле жогорку кеңешке жөнөтүп атат ушулар десеңиз. Кечөгүнү эле сындап аткандар бүгүн агитатор болуп иштеп жүрбөйбү? Ой, соктоп. Анан кийин бирөөсүнөн сурадым, кечөгүнү эле чабып атпадың беле? Ал мен дейт, подписчиктеримди көбөйтүп аткам дейт, мынакей. Подписчигиң көп болсо дейт, жакшы төлөйт дейт мына партиялар. Мынакей. 5 жылда бир жолу таап алам дейт, 5 жылга жетет дейт ошол акчаны. Эми элдин баягы бардыгы элдин колунда. Если ачыгын айтканда, элибиз каалап добуштарын сатып ушундай парламентти шайласачы, демек элдин каалоосу ушул. Ал үчүн эл даяр болуш керек экен анда, Кыргызстан өзгөрүш үчүн. Эл өзү бүгүн мындай революциядай кылдык. Пайда келдиби? Пайда болгон жок. Бир эмес 2 революция кылдык. Таш менен барып 10 жолу барсак, ак үйгө өзгөрүлбөйт. Эл өзгөрүлүш керек. Бүгүн парламент президентти сындап атышат, туурабы? Ким менен иштейт? Силер шайлаган парламент мененби? Кечиресиз. Кечөңкү шофер, биз парламентти тандатып койсок, ал бечара өзүнүн деңгээлинде тандады да. Сен болосуң депчи. Анан кийин эмне кылабыз эмне кийин? Анан кийин шылдың кылабыз. Эл кандай болсо, парламентте да ошондой болот. Туура айтасыз. Ошол үчүн эл ойгонмоюнчу. Азыр деле мына биз бере турган акчабыз жок. Биз эртең мына ол программабыз менен барсак, кээде кээрлер настроениябызды мындай такыр бузуп эле айтат да, окуйт дейт, окуйт. Окуйт, программаңарды окуйт. Башка партиялардын программасы да жок турбайбы? Алар акчага ишенип отурат да. Мен сатып алам деп отурат да. Эми мен мына ал жерден мугалимдердин, врачтардын айлыктары, акчалары жок көп. Мен билем, сиздин партияңыздагы тизмедеги талапкерлер бирөөсү дагы акча кошпогонун мен билем. Аны мен билем, сыр кылсаңыз. Бирок программаны түзгөндү билишет. Жазганды билет, реформаны кандай кылыш керекти билет. Таза адамдар. Бирок буларды барганда угабы? Кеп ошол болуп атпайбы? Акча сурап туруп алады. Кеп анан бирок элибизге ишенебиз. Болбой эле бирөө башташ керек да. Анан кийин качанга чейин акча алып жүрө беребиз десеңиз, сатылып коюп. Эми мындай да. Программабызды сунуштайбыз. Эгерде башка бирөөлөр программасын сунуштаса, ошол тандасın да.
анда эч ким сунуштабаса, эң негизги биздин программабыз, айтып атпаймынбы, бардык элдик болуш керек. Бүгүн байлардан барып тартып алабыз, бийликти барып тартып алабыз дебейбиз. Эң негизгиси адамдын өзүнүн аң сезиминде революция болуш керек. Ошону жакшы жашаганга өзүнүн каалоосу болуш керек. Каалоосу болуш керек. Антпесек, сүтүбүз ошо 12 сомдон болот. Букаларыбыз жана 90 килолук болот. Буурчагыбызды 30 сомдон сатып алат, тамекибизди 20 сомдон сатып алат. Эгерде биздин программабыз менен кетсек, өтө кыйын. Мында буга каршы боло турган 70% кетип бараткан партияларда ушулардан акча тапкандар. Алар оңой менен бербейт бийликти. Колундагы тамагын бербейт, өзүнүн жеке менчигин бербейт. Ошол үчүн мен оюмча биз ушуну жеткириш үчүн мында биз бир 4 үй бүлөгө бир кесипти эле чыгара алдык. Аныбызда колубуздан да күчүбүз жетпей жатат. Олигархтарыбыз жок, байларыбыз жок, мурунку чиновниктер болсо баягы урдаган акчалардан алардын баары келген, албай койдук. Анан кийин чын айтайын деп келип алып бизди карап бир бейчаралардай да, байкуштар силер каяка баратасыңар дегендей карайт да бизгичи. Анан кийин кээде боорлор оруп туруп мейлем кете бергиле, демократия үчүн мишать этпей мындайраак түргүлө дегендей кылып коюп атат да. Эми мен оюмча Ишеним бир гана элге. Эл үчүн чечкенге болбойт. Ошол үчүн Украинаны карабайсыңарбы? Миллиардер, президент 3 эсе уттуруп койду. Өзү айткандай клоунга. Клоун болсо эл алады, тандады. Менин жеке эгерде оюм ушул туура эмес десе мен биз жазбайт элек мунун баарынча. Биз ойлоп атабыз, ошол союздан мындай бизге бүгүнкү күндө керектүү баалуулуктарды алышыбыз керек. Бул эң негизгиси адам бири-бирин сыйлачы, ишенчүү, өзбек, орус, сен кыргызсың деп бөлүнчү эмес элек. Мен бир бала кезекте, ошол бала кезекте эмес, бир армиядан кийин го бир бизде жумуш иштеген бирөөгө бир кагаз берем, мен менен жүр дегенден үйүнө барсак, мындай бир кагаз жазып коюптур кызы. Орус аял эле, анан жазып коюптур, анан кийин: "Мама, я в соседнем подъезде играю с подружкой, ключи под ковриком" деп жазып коюптур. Ошону дайыма эстейм да, ошо ключтү жаап туруп, алдына салып койчу да. Иши дагы жазып койчу. Жазып койчу. Эч ким оюна да келбечи. Ушул урдап кетет, үйгө бирөө кирет деп, же болбосо көчөдө турган газировка бар эле, ошол жерде 200 граммдык стакан жумалап, айлап турчу эле. Аны кокустан бирөө сындырып албаса, ошону эч ким алып кетчү эмес эле. Алып кетчү эмес эле, оорубайт эле. Бир стакандан Анан ошондон бир стакандан 1000 деген адам иччи эле. Оорусу жуктуп кетти эле. Мен Нарынга барганда, Сусамырда жүргөндө, "Кел" деп, кымыз ичейлик, ич деп, кымызын берип, анан кийин кымызды бергенден кийин анан сурачу да: "Сен атың ким? Кимдин баласысың?" деп. Бүгүн кел кымыз ич деп сатат, бүгүн кошунага сатат. Заманыбыз өзгөрүлдү. Ошол үчүн көп маселелер эмне үчүн? Ошол чек ара маселеси да ошол үчүн чечилбей жаткан ошол. Чек ара маселеси мен иликтөөчү журналист катары ал тармакта дагы иликтеп ийне жибине чейин билем деп эсептейм өзүмдү. Анан ошол чек ара маселеси кийинки программанын темасы болсун. Мен ушул темага өтө кызыгам. Чек ара маселеси чечилсин дегенде эки көзүм бешөө. Андыктан мен айткан нерсе сүйлөшүп алышыбыз керек да. Мен чындыгын айтайынбы, жо баягы элдин кулагына жага тургандай айтышым керек. Кийинки программада сүйлөшөбүз.